Өз ара түшүнүү менен башталган бизнес ар дайым көбүрөөк кубаныч, жеткиликтүүлүк жана руханий канааттанууну алып келет. Бул жерде ишеним жана жоопкерчилик абдан маанилүү. Өзгөчө үй бүлөлүк жалпы бизнес тууралуу сөз болуп жаткан кезде көп жылдар бою финансы тармагында эмгектенгенден кийин Серик Аутаев 2013-жылы үй бүлөлүк бизнес ачууга бел байлаган. Стоматологиялык кызмат көрсөтүү суроо талап ар дайым жогору эмес. Рынокто бир нече жеткиликтүү орундар болгон болсо да, ири мегаполистерде стоматологиялык кызматтар суроо талапка ээ. Ошентип, тажрыйбалуу финансист жубайынын медициналык тажрыйбасына таянып, биргелешкен иш алып барууга кадам таштайт. Сол 13-жылы осы кәсипти аштым. Ашкан себебimiz өзүмдүн. Мен бул ишти 2013-жылы ачтым. Себеби ал жөнөкөй эле. Жубайым да, балдарым да медициналык окуу жайды стоматологиялык багыты боюнча аякташкан. Мен болсо бухгалтердик эсепке алуу жана аудит адистиги боюнча аяктагам. Кесибим боюнча финансы тармагында эмгектендим. Ал тармакта мен өзүмдү жеке бизнесимди ачуу демилгеси пайда болгон кезде жетиштүү тажрыйба топтоп калгам. Ошентип жоопкерчилиги чектелген коом ачтык. Аштык мекемени. ТО. Жубайы тиш доктор, жогорку класстагы адис Гүлнар Таужанова жолдошунун демилгесин чын жүрөктөн колдогон. Анткени үй бүлөдө бардык нерсе бир жерге топтолгон. Анын ичинде бюджет дагы. Демек бизнес чогуу болуш керек. Кыйынчылыктарды жеңип, ийгиликке бирге жетүү алда канча оңой экени белгилүү эмеспи? Өзүмүздүн бизнес артчылыгы баары осы бул бизнесте кандай сен неге жетесиң? Биздин бизнестин эң негизги артыкчылыгы бардыгы жеке сага көз каранды болгондугунда. Жетишилген нерсенин бардыгы сенин эмгегиңдин үзүрү. Күн сайын сен өз убагыңды жана билимиңди жумшайсың. Анын баары сенин ишиңде чагылдырылат. Сенде даярдык бар болгон, талаптарың, каалооң, умтулуң болгон кезде анын баары сенин өз бизнесиң учурунда көрүнө баштайт. Жашоо деген ушундай нерсе. Баары ар дайым өзгөрүп турат. Асман менен жердин ортосунда түбөлүктө эч нерсе жок. Эгерде адам бир орунда турса, эч кандай өнүкпөйт. Ал абал болсо баарына, балдарыңа, үй бүлөңө, досторуңа да таасирин тийгизет. Ошондуктан мен ар дайым алдыга умтулууга аракет кылам. Мамлекеттик кызматта олуттуу тажрыйба топтодум. Бул жерде сен жеке өзүң үчүн гана жооп бересиң. Бәрін үйрөндүк кой. Мында енді сен өзүң гана жооп бересиң. Гүлнар Таужанова, тажрыйбалуу адис, 1993-жылы Омск медициналык университетинин стоматология факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. Эмгек жолун Кокшетау шаарында балдар стоматологу болуп баштаган. Келечекте алар дуушар болушу мүмкүн болгон бардык кыйынчылыктарга карабастан, ал күйөөсүнүн ишкердик жөндөмдүүлүгүнө ишенип, өз бизнесин баштоо демилгесине каршы болгон эмес. К этому решению долго идешь. Человек, который долго работает в государственных структурах, не сразу решается на собственное дело. Өз бизнесиңди ачуу чечимине дароо эле келе калбайсың. Мамлекеттик кызматта көптөн бери иштеген адам жеке тажрыйбага өтүү чечимин оңой менен кабыл ала калбайт. Анткени биз кантсе да Советтер Союзунда туулуп өскөнбүз. Менталитетибиз башка. Ал эми азыркы заманда окууну аяктагандар дароо эле өз бизнесин ачууга умтулушат. Психологиялык жактан ал кыйыныраак болду. Акыры биз чечимге келдик. Анын үстүнө командабыз да күчтүү эле. Биз аны аткара алдык. Азыр биз кубанычтабыз, анткени өз ишибизди өнүктүрө алдык. Анан дагы биздин балдарыбыз бизге кошулуп жатышат. Алар үчүн бул жеңилирээк болот деп ойлойм. Потому что развивая свое дело, теперь уже получается и дети идут по стопам, и им, наверное, будет легче. Ишкерлер өздөрүнүн биринчи бизнесин, стоматологияны бири-бирине болгон ишенимге, командалык ынтымакка таянып ачышкан жана талыкпаган эмгектин аркасында азыркыга чейин бийиктикке жетишти. Бизнес кеңейип, суроо талап көбөйгөндө экинчи кеңсе ачууга туура келген. Ошол учурда алар колдоо сурап өкмөткө кайрылышкан. 2 жыл мурун алар дамуу ишкердикти өнүктүрүү фондунун жеңилдеткен насыя алып, дагы бир филиалын ачышты. Ишкердин айтымында алар мамлекеттик колдоонун дагы башка чараларынан пайдалана алышкан. Өкмөттүн колдообу жакшы. Негесеңиз тек кана акча эмес, жеңилдик да бар осы стоматологияга.
мынау налоговый не жагынан Өкмөттүн колдоосу абдан пайдалуу жардам. Ал жөн гана каржылык эмес, ошондой эле стоматология үчүн бир катар жеңилдиктерди, анын ичинде салык жеңилдиктери камтылган. Иштегиң келсе сөзсүз жардам беришет, бирок сен бир орунда турсаң, сени эч ким колдобойт. Биздин өлкөдө бардыгы статистикага негизделген, ошондуктан бардыгы ачык. Канча салык төлөйбүз, канча жумуш орундарын түзөбүз, канча адамды иш менен камсыз кылдык. Коом алдындагы милдеттериңди аткар, ошондо жардам келет. Бирок өкмөттөн жардам күтүп, өзүң алга жылбасаң, сага эч ким бекер жардам бербейт. Дамууда да ушундай. Колдоо алуу үчүн натыйжаларды көрсөтүү, жетишкендиктерди далилдөө керек. Биз бир гана жолу субсидия алдык. Мына ошондо биз бизнеске болгон күчтүү колдоону сездик. Бизде өндүрүлбөгөн жабдууларды сатып алышыбыз керек болчу. Ал чет өлкөдө гана өндүрүлөт жана абдан кымбат турат. Мына ошондо субсидия чындап эле жардам берип кетти. Кузаттар керек болду. Десеңиз, биз бир кузаттарды тек кана бизде чыгармайт, чет мемлекетте чыгарат. Ол өтө кымбат турат, сонда көмөктөстү. Учурда бул жерде 23 адис иштейт. Бизнесмендер жакын арада дагы бир филиал ачып, кошумча 6 жумушчу орун түзүүнү мирчемдеп жатышат. Мындан тышкары клиника Астана медициналык университети менен кызматташуу келишимине кол койгон. Студенттер эми бул жерде тажрыйбалык такшалуудан өтүп, стоматологиялык кесипти өздөштүрүп, тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бүгүнкү күндө бизнесмендер бир эле учурда бизнестин бир нече багыттары боюнча иш алып барышууда. Бирок дал стоматология алардын бардык аракеттеринин ачкыч жана ийгиликтин негизги булагы бойдон кала берээрин баса белгилеп кетишти. Основное дело-то у нас стоматология. Биздин негизги иш багытыбыз стоматология. Тиешелүүлүгүнө жараша мен да тиш доктурмун. Азырынча үй бүлөдө мен жалгыз тиш доктурмун. Улуу 2 балабыз окуп жатат. Бири 6-курста, экинчиси 2-курста. Ошентип стоматологияда башкы ролду азыр мен ойноп келем. Ал эми казактын тазы ит тукумсун кайра жаратуу боюнча биз көбүрөөк көмөкчү ролду ойнойбуз. Айрым бир жерлеринен жардам беребиз. Ал бардык иш кагаздарды жүргүзөт. Алсак бардык укуктук өз ара аракеттенүү ал тарапта. Башкача айтканда, мониторинг жана кандайдыр бир юридикалык маселелерди көбүнчө ал чечет. Он решает. Менин энди мынау маган үйдүн Биздин үй бүлөдө жубайым да, балдарым да тазы иттерин жакшы көрүшөт. Эгерде менде убактым жетпей жатса, балдар баарын өздөрү жасашат. Эсеп кысап жүргүзүшөт. Кайсы дарыларды, качан вакциналарды бериш керек экенин билишет. Алар кичинекей кезинен тазы иттеринин жанында чоңоюшту. Ошондуктан алар баарын билишет, жасай алышат. Иттерге жалгыз кам көрүү мүмкүн эмес. Эгерде алар жардам бербесе, анын баарын жасаганга убактым жетпейт. Экинчиден, абайда бала тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген экен. Биз балдар үчүн өрнөк болушубуз керек. өзүң убактыңда жетпейди го. Тазы иттерин багуу мүнүшкөрчүлүк казактын салттуу иши. Заман агымы менен бирге бир нече бизнес багыттарын өнүктүрүү аркылуу Серик Аутаев ата бабадан калган ошол мурасты сактап кала алды. Ат адамдын канаты, ал эми тазы иттери адамдын жети ишенимдүү жолдошунун бири деп эсептелинет. Жаш кезинен бери ал иш анын эң жакшы көргөн эмгеги. Анын үстүнө бүгүнкү күндө элибиздин кайталангыс мурасы болгон тазы иттери Казакстандын эң баалуу брендтеринин бирине айланууда. Бул жаатты Серик Аутаев өңдүү улуттук баалуулуктарды сактоого ак ниеттүү адамдар баштаган демилгелүү топ азыртадан эле иш алып барууда. Эң негизгиси мамлекет дагы ошол баалуу асыл тукумду сактап калуу жана көбөйтүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Ал эми ишкер өзү бала кезинен тазы иттерин багууну, таптоону, аңчылык кылууну татаал иштерин өздөштүрүп алган. Кызылчылыгым тазыга осы 7-класста окуганда нагашы журтка көчүп бардык. Менин нагашым осы Коштодун Тазы иттерине болгон кызыгуум 7-классымда апам тараптагы туугандарыбыз көчүп келгенде башталган. Менин тайкем Көкшө тауынын ары жагында 70 чакырымдай жерде Карагаш деген чоң айылда турчу. Ал жерде Турулбек деген байкем бар эле. Тазы иттерди бакчу. Ошондо анын орус борзой иттери дагы болгон. Баарын аны менен болгон аңчылыктардан баштады. Алгач тазы иттерди ошонукунан көрүп, ошондон баштап ал иттерге ашык болуп калгам.
1971 жылга чейин тазы иттерди багып, ошол жылы техникумга тапшырдым. Бирок каникул сайын кайтып келчүмүн. Инилерим тазы иттер менен аңчылыкка баруусун уланта беришкен. Андан армия, анан жумуш башталды. Бирок ошондо да менде тазы иттери бар болчу. Неде келип жүрдүм, энелерим сол тазыларды жүгүртүп жүрдү. Одан кийин аскерден кийин жумуш, бирок тазыны стол тастаган жокмун. Бүгүнкү күндө ишкердин колунда 14 казак тазы жана 1 дөбөт ити бар. Алар менен ал ууга көп чыгат. Ар бир жаныбарга ат койгон, аларга мээримдүү мамиле кылат, өзгөчө көңүл бурат. Анын тазылары Казакстанда өткөн чемпионаттардан эч качан куру кол келбейт. Биринчи тазыны сол нагашым сүтүнө. Биринчи тазы итимди байкем ууга алып бара баштаганда багып алгам. Айылда Эсике деген киши бар эле. Анын сары тазы ити бар экен. Мен ошол кишиден итинин күчүгүн алгам. Ага Актамак деп ат койгом. Ал менин биринчи тазы итим болчу. Андан кийин кичүү инилерим бага башташты. Ушул жылдар аралыгында менде канча тазы итим болгонун деле санап айта албайм. Бирок алардын арасында чыныгы атактуулары да бар эле. Мисалы карышкырларды алган Көктерек. Ал эми Аксуңар болсо мелдештерде Казакстандын 3 жолу чемпиону болгон. Азыркы тазы иттерим болсо жакшы, мыкты чуркайт, жаныбарды дагы мыкты алышат. Мен иттериме абдан ыраазымын. Тазыларыма ризамын. Айта кетчү нерсе, серик тазы иттерин жөн гана багып, алар менен аңчылык кылуу менен эле чектелбейт. Ал 12 жылдан бери Кумай тазы тукумунун баалуулугун олуттуу изилдеп келет. Улуттуу мурастарыбыздын сактоого салым кошуп, келечек муундарга мурас болуп калууга тийиш болгон тазы иттеринин генетикалык жигерин жогорулатуунун үстүндө иш алып барууда. Атамекендик окумуштуулар ошол уникалдуу тукумдун генетикалык сырларын гана эмес, анын тарыхын тереңирээк түшүнүү үчүн ар тараптуу изилдөөлөрдү башташкан. 13 жылы Кансонар деген уюмдаштырылган мени шакырды. 2013 жылы Кансонар бирикмеси тарабынан уюштурган иш-чарага чакырылдым. Мен ал жака барганда уюмдун алдыга койгон максаттары тууралуу айтып беришти. Мен ага абдан кубандым. Кийин стандарттарды зарыл болгон документтерди даярдоого жеке өзүм жардам бердим. Кансонар менен кызыкташуум ошондо башталды. Андан кийин топто тазы тукумун изилдөө жана башка иштерге активдүү аралаша баштадым. Бул жакта Кансонарга мен шакыргандан кийин мен глав спец не жагынан осы шырга тартуу сол тазылардын несин зерттөөнүн несине кирисип кеттик. Акыркы жылдары тазы тукуму тууралуу көп угуп келебиз. Өлкө башчысы дагы тазы иттерин жана Казакстандын дөбөт итин сактап, өнүктүрүү боюнча көрсөтмө берген. Президентибиз улуттук асыл тукумдарды сактоо жана көбөйтүү мыйзамына кол коюп, аяк 10 айынын 3-ү тазы жана дөбөт күнү деп белгилеген. Бардык ит тукумунун ичинен казак тазы ити өзгөчө орунду ээлейт. Ал асыл жана атактуу тукум. Илгери тазынын эси өзгөчө статуска ээ болгон. Анын коомдогу орду да бир тепкичке жогору турган. Ал тукумдун күчүктөрүн эң сыйлуу меймандарга гана тартуу кылышкан. Тазы итин улуттук бренд деп атаган Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев ишкер өзү багып чоңойткон итин белек кылганы баарына белгилүү. Оба, президенттин өзүнүн тазы асыл тукум итин багуучу жайы бар. Ал жака Караганда облусунун тазы итинин бир ургачысын алып келишкен. Жупташтыруу маалы келгенде менин ак дөбөтүмдү тандап алышып, анан көп өтпөй күчүктөр пайда болот. Ошол күчүктөрдү кийинчерээк жогорку кызматтарга, кадыр бартуу адамдарга тартуу кылышкан. Алардын бири Казакстандын атагын чет өлкөлөрдө дүңгүрөткөн атактуу ырчыбыз Димашка берилген. Ал ак күчүк болчу, менин ак арланымдын тукумунан. Менин тазы итимдин тукуму болгон 2 күчүктү Кореяга беришти. Ошондой эле күчүктөр Өзбекстанга жана Азербайжанга жөнөтүлгөн. Андан соң Бириккен Араб Эмираттарынан ишкерлер, шейхтер келишкен. Аларга да тазы иттеринен тартуу кылышкан. Ал эми Францияга кеткен күчүктөр меники эмес.
Алар Караганда областынан келген Рамзан аганын күчүктөрү болчу. Ал киши менден улуу. Тукуму. Бүгүнкү күндө Казакстан ошол уникалдуу тукумду сактап келе жаткан өлкө катары эсептелет. Башкача айтканда, эл аралык кинологиялык федерациянын чечими менен Казакстан тазы тукумунун ээси деп расмий таанылган. Ушуга байланыштуу федерациянын башкы комитети алдыдагы 10 жылда ар кандай илимий эксперименттик изилдөөлөр жүргүзүлөрүн билдирди. Ишкер болсо, ал багытта кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу баяндап берди. Қазақша айтқан шежіре жаздық 100 тазының сол жет нелерін ДНК-ның анализдерін сол енді Кыскача айта турган болсок, биз бүтүндөй таржымалын жазып чыктык. 100 тазы итинин ДНК анализи Европалык лабораторияда текшерилген. Эми дагы бир жакшы жаңылык бар. Мамлекет башчысы тапшырма берген. Андан улам Казакстан тукумду расмий таануу үчүн талапкер статусун алууда. 10 жылдык мөөнөт берилди. Ушул убакыттын ичинде бардык иш-чаралар көзөмөлдөнөт. Неміз ғой кандидат. Енді соны 10 жылға бізге уақыт берді ғой. 10 жылдың ішінде қандай шара өтесін бәрін олар бақылап отырады. Ишкердин негизги максаты коммерциялык пайда эмес. Казакстандын тазы итин тукумун сактап калуу. Ал улуттук итин тукумунун гендеринин жоголуп кетпешин каалайт. Ошол эле учурда ал тазы күчүктөрүн сатып алып, багууну каалагандарга да каршы эмес. Азыр болсо тазы күчүктөрүнүн баасы өсүп жатат. Тукумуна жараша 100 теңгеден башталышы мүмкүн. Анын айтымында өзгөчө тукумдар арзан болбошу керек. Құйрығын бұлай тексеріледі. Мынаның ұшы міне мына жерге жету керек міне. Көрдіңіз бе мынадікі стандарт міне. Мынадан бұл осылай мынау. Куйрукту мындай текшерүү керек. Анын учу бул жака жетиш керек. Көрдүңүзбү? Мына ошондо стандарт. Куйругу башка болсо, баасы жана упайлар түшүрүлгөн. Ал жөн эле куйрук эмес, ал тазы үчүн керектүү нерсе. Себеби ит катуу чуркап бара жатып, чукул бурулганда куйругу дененин тең салмактуулугун сактоого жардам берет. Куйрукпен өзүнүн денеси Ал албетте атамдан улам келген. Атам ар дайым аны менен алектенет. Мен аны өмүр бою көрүп келем. Менин кызыгуум ошол жактан, башкача айтканда бала кезинден эле пайда болгон. Ал тукумдун өзгөчөлүгү алар кыйла көз карандысыз жана өз алдынча. Демек ит өз ээсине такыр байланып калган эмес. Албетте арасында сүйүктүүлөр болот. Аларга өзгөчө жакынсың. Алар да мага көбүрөөк жакындап келишет. Алардын бири азыр бул жерде. Менин дагы бир нече күчүгүм бар. Алар менен көп убакытты өткөрөм. Менин негизги басымым акыры 3 жылдан бери ал ошол ит болду. Мен дал ошол ит менен алекмин. Аны шоуларга даярдайм. Сейилдеп жүрөм. Аны менен иштейм. Бардык керектүү нерселер ошол ит менен болот. Эсимде калганы атам көптөн бери тазы иттерди багып келет. Дал ошондуктан менде иттерге кызыгуум бала кезинден калса керек. Бизнесте билим жана тажрыйба негизги ролду ойнойт. Бирок ишкер Серик Аутаев белгилегендей, бир адам экинчи адамга тең келбейт. Ал бизнести жүргүзүү үчүн тынымсыз үйрөнүп, талыкпай эмгектенип, жаңы нерселерди издениш керек. Эң негизгиси жаныңызда ишенимдүү өнүктөш болушу абзел деп эсептейт. Анан албетте жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Дал үй бүлөлүк бизнес аны ошого ынандырган. жастарға кім осындай бизнеспен айналысам деген бірінші осы Шәкәрімнің айтқан сияқты білу керек, қайдан келдім осын. Иш ачам деген жаштар биринчи кезекте Шәкәримден кайдан келдиңер, кандай салымың бар, артыңа кандай мурас калтырасың деген сөзүн эстеп жүрүшү керек. Жашоодо эң негизгиси билим алуу. Билим адамдын чыныгы кесипкөй болуусуна жана өз кесибин сүйө баштоосуна жардам берет. Экинчиси досторуңду жана тегерегиңдегилерди туура тандоо. Үчүнчүсү сенин ишиң чындап пайда алып келе турган тармакты табуу. Жашоодо кармана турган 3 принцип дал ушулар: билим алуу, досторуңду туура тандоо жана өз ишиңден башкаларга тийгизген пайдасы. Дал ошолор бизнести курууга жана алдыга жылууга жардам берген принциптер. Ал эми бизнести жалгыз ачуу жана өнүктүрүү мүмкүн эмес. Бизнес ашып берип, мен сондай үлкөйтөм деген бизнес жалгыз бір адамның қолынан келмейді.